Бишкектеги от казанынын жарылуусунан улам 7 адам ооруканага жеткирилди. Бишкекте түн ичинде жылытуучу от казанынын жарылуусунан бир үй-бүлө жабыркады. 2 чоң адам жана 5 бала ооруканаларга жеткирилген. Бул тууралуу журналисттерге Өздүк булактар кабарлашты. Бул маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы дагы тастыктады. Белгилегендей, 3-балдар ооруканасына 5 бала түшкөн. Медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин күйүк жана сынык менен жабыркагандарга балдардын бири Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунан күйүк бөлүмүнө жөнөтүлдү. 2 чоң адам токтоосуз аталган борбордо калтырылды. Бир аял реанимацияда жатат. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Анжелика Кайратова. Ушул 3 белгини жазып илип коюңуз. Ырчы Анжелика Кайратова социалдык баракчасына көрөрмандар үчүн кызыктуу пост бөлүштү. Харв Экер өзүнүн Миллионерлердей ойлон деген китебинде байкуштун ой жүгүртүүсүндөгү адамдар төмөндөгүдөй жалпы 3 белгиге болот. 1. Күнөө коюу. Мындай адамдар үчүн дүйнөдөгүлөрдүн баары күнөөлүү. Жанындагы жолдошунан баштап президентке чейин. Бул адамдар өздөрүнө жоопкерчиликти алгандан көрө башка бирөөнү күнөөлөп, такыр болбой калды дегенде алар өздөрүн күнөөлөгөнгө өтүшөт. Экинчиси актануу. Мындай адамдар эч кимди күнөөлөй албай калганда өздөрү актана баштайт. Мисалы, мен бул жумушту кылганга аклым жетет, бирок мен мындай иш баштайын дедим эле, бирок жана башка көптөгөн бироктор. Үчүнчүсү арыздануу. Мындай адамдардын арманы аттын башындай. Алардын жүргөнү бүтпөс арман. Албетте налып жүрүү аларга жакшы нерсени алып келбестигин билишет. Бирок арыздануу менен булар өздөрүнө башкалардын аял сезимин пайда кылып, азыраак болсо да көңүл борборунда болгонго умтулушат. Наалыган адамдар бат эле элдин өзүнөн алыстата баштайт. Ар дайым налып жүргөн адам жолу болбостун образы. Алардын жашоосу дайыма кара жолдон чыга албай, караңгылыкта жүрүп өсөт. Ушул 3 белгини жазып алып, үйдөгү жумуштагы көрүнүктүү жерлерге илип коюңуз. Качан сиз маселени чечерде же бирөө менен сүйлөшүүдө ушул 3 белгини бирөөсүнө кабылсаңыз, анда буларды карап алып, кандай ой жүгүртүүдө экениңизди билесиз жана абалды өзгөртүүгө аракет кыласыз. Бул ички дүйнөңүздүн өзгөртүүсүнө чоң түрткү болот деген пикирин бөлүштү Ырчайым. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Ырыс Жомартова. Балдар чоңоюп бизди башкарып калышты. Режиссер, актриса Ырыс Жомартова балдар чоңойгондон кийин көп иштерди жасаганга убакыт жетишерин айтты. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармакта баракчасына пост бөлүштү. Балдар чоңоюп бизди башкарып калышты. Кичинекей кезинде таптакыр бошобой, жөжөлөрдү бутуна тургузгуча биздин жаштыгыбыз өтүп кетиптир. Эми алар чоң, өз алдынча иштеп, жашап жатышат. А мен бошмун. Көп иштерди жасаганга, ойду оңкоруп, тону томкоруп жибергенге убактым жетишет. Башкысы баалап калган нерсем ден соолук деген пикирин бөлүштү режиссер. Эскерте кетсек, Ырыс Жомартова коомчулукка актриса, режиссер катары эле эмес, психолог жана бизнес-леди катары да таанылып келет. Алгач Дуду кыз тасмасын тарткан. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Ошто Жапаров эл менен жолугушууда жанында турган кыз эсин жоготуп куулады. Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун Ош облусуна болгон үгүт жолугушуусунда сахнада Садыр президент деп жазуусу бар транспарантты көтөрүп турган кыз эс үчүн жоготуп куулады. Бул тууралуу видео социалдык тармактарда тарап жатат. Окуя 18 декабрда Жапаров элге кайрылып, сөз сүйлөп жаткан учурда болгон. Талапкердин жан сакчылары кызды көтөрүп сахнадан алып чыгып кетишкен. Жапаров өзү болсо тез жардам чакырып кыздын тилин чыгарууну айткан. Маалымат булагы Репортер Чекит KG. Муфтий маркум Чубак Ажы Жалиловдун кабрын зыярат кылып, анын рухуна багыштап Куран окуду. Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийи Максатбек Ажы Токтомушов Жалал-Абад облусуна жасаган иш сапары учурунда мурдагы алымдар кеңешинин мүчөсү, дин аалымы маркум Чубак Ажы Жалиловдун кабрын зыярат кылып, анын рухуна багыштап Куран окуду. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы кабарлады.
Маалыматка караганда, Азирети муфти андан соң дин алымы маркум Чубагажы Жалиловдун атасы Тажибай Жалилов менен жолугушуп, ал абалынан кабар алды. Азирети муфти Чубагажынын бул аламдан өтүшү оор жогот экендигин айтып, анын кыргыз эли үчүн жасаган эмгектери, нускалуу кептери ар бир инсандын жүрөгүндө сакталып калаарын билдирди. Чындыгында дүйнөнү каптаган пандемия мамлекетибизге дагы өзүнүн кесепетин тийгизип, аны менен катар Кыргыздын чыгаан уул-кыздары жоготтук. Албетте бул бизге келген сыноо. Ар бир сыноонун артында жакшылыктар бар, деди Азирети муфти. Мурдагы алымдар кеңешинин мүчөсү, дин алымы маркум Чубагажы Жалиловдун кабырын зыярат кылууга директор Акин Токталиев, Борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Ажы Нурдинов барышты. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит, KG.